Саламатсыздарбы, Сереп ТВнин жалпы көрүүчүлөрү жана катталуучулары социалдык тармактарда учурда мамлекеттик ипотекалык компаниядан алынган батирлердин ижарага берилүүсү аябай талкуу жаратууда. Ал эми бул боюнча президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев да өз оюн билдирип, мындай ижарага берилген батирлер кайра кайтарып алынат деген өзүнүн оюн айтты. Бул боюнча эл өкүлдөрүнүн пикирлери кандай? Алдыда биз чогуу сурап билебиз, биз менен чогуу болуңуздар. Мен көрдүм, Каныбек Туманбаевдин пикирин толук колдойм. Себеби президент, өкмөт баарыбыз эле жанталашып эл үйлүү болсун деп көп нерсени мындай ошол жака коротуп атпайбыз. Бул туура нерсе. Аны алып анан уятташуучу. Негизде деген Каныбек айтып атпайбы? Менчигин өтүп технически алгандан кийин деле эмне кылса ошо болсун деп, эмне кылса ошо болсун, ада эле уруксат бербеш керек да. Себеби мен үйүм жок, кыйналып атам, эчтекем жок дегендер алды да, туурабы, алыш керек. Анан эми бул Кудайды караш керек да, ушу кыргыздар, ушу эл журтубуз бири-бирибизди тыйышыбыз керек да. Баарын бизден талап кылып атат аткаруу бийлигинен, мыйзам чыгаруу бийлигинен. Ошол убакта өзүбүздү карап койсок жакшы болот эле да. Уятта бул. Мамлекеттик ипотекалык батирлердин ижарага берилүүсү боюнча пикириңиз кандай? Терс көрүнүш деп айтам. Анткени байкуш канчалаган биз элдерибиз кыйналып, мугалимдерибиз, жөнөкөй жарандарыбыз, колунда жоктогулар очередке туруп, ошол үйдү алайын деп, аны мамлекеттин президент өзү баш болуп куруп берейин деп атсак, ошол жерде шылуундар, шустурийлар, да билбейм, башка сөз таппай айтам да, бара калып байлар кандайдыр бир подставной лицолор менен киргизип алып анан аны ижарага берген, бул өтө терс көрүнүш деп айтат элем. Бул ушунча жылдан бери кылып аткан мээнетке түкүрүк деп айтат элем да. Ошондуктан мындайларды биз жокко чыгарышыбыз керек. Тең туура айтат, мен окудум, үйлөрдү кайтарып алып эле эмес, ошондой жарандарды аныктап, тактап, жазалап, эгерде ушул мамлекеттик кызматкерлерди ордун колдонгон болсо, ошолордун баардыгын мен ойлойм элге бетин ачып, анан жазалаш керек деп ойлойм. Эми ал боюнча кандай десем, өздөрүнүн мындай тиркемеси положение иштелип чыкканда, ошо негизинде берилген да. Эгерде ошо положениеден аша чыгып кетсе, анда ошо тартипке баш ийиш керек да. Менин оюм ошондой. Анан эми бирок эми ал жеке менчик ээси болгондон кийин ар кандай шарттар болот да. Мисалы, ошол ипотеканы алып, ал Россияга же башка жака мигрант болуп кетип калат да. Анан үй бош турбаш керек. Аны баягы налогун төлөп, контракт түзүлүп, мыйзамды кылып туруп, тапшырып, ошо түшкөн акчаны дагы тиги ипотеканын акчасын төлөп, кошумча киреше кылып, өзү дагы киреше табып, адам иштесе болот го дейм да. Буга да эми карап көрүш керек, буга тыюу салынбаш керек деп ойлойм да. Эми азыр значит ал бир келечекке расчет кылып атат да. Ал үйдүчү же балам алып коеюн деп атат. Значит өзү жашай турган жери бар. Ипотеканын процентин төлөш керек ар бир жыл сайын. Анан эми биз бергенибизди милдет кылып, сен мындай кылып жашашың керек деп биз кантип айта алабыз аны? Ал адамдын укугун чектеп атпайбы бизчи? Өзү билет да эмне кылат. Жашайбы ал жерде, жашабайбы? Балким бирөөгө бере салабы, же подарить этип коебу, ал өзүнүн иши да. Биз бердик. Мына экинчи бизге кайра ипотека деп, үйүм жок деп кайрылба. Мынакей сага биз жеңилдик шарт менен берип атабыз. Муну эми бүтүрүп, кутулуп, ушу менен үйдө жашай бер. Анан эми сен мындай кылып жашашың керек, сен тигиндей кылып жашашың керек. Сен ижарага беришиң керек, бербешиң керек деп эми бул эмне деген? Баягы жакшы макал бар, эми айтканга туура болуп калабы, туура болбой калабы? Көтөрүп аткан мингизгенин урсунда бир жериме чымчып алганын урсын болот да. Ипотечный кредит боюнча да үйдү алар жанагы эмеге берип атпайбы, жана аренда деген эмеге ал туура эмес негизи. Мен жеке оюм туура эмес. Эми мындай да, бирөөнүн эми акчасы болуп, ал батирлерди алып туруп, анан ары жанагы башка бирөөгө ижарага берген бул такыр туура эмес. Мен мындай макул эмесмин, себеби үй колунда жок. Канча жылдан бери ушул эме батирлик болобуз дегендер көп да. Анан негизи ошолорго бериш керек. Эми алар дагы мындай кезекте турат, ошо кезеги менен ушунча күткөн кезектен кээ бирлер акчасы барлар ошо батирлерди алып туруп, анан ижарага берген туура эмес деп эсептейм да. Ошону бирок менин угушум боюнча батил бергендердин ижара бергендерди алып коюш керек да, билиш керек. Анан бирөөнүн колунда бар, бирөөнүн колу жок, бирөө
өмүр бою эмгектенип жүрүп ошого акча каражат топтоп алабыз дегенде анан кээ бир алып туруп ижарага берип коюп туура эмес да. Негизи менин оюм ушундай. Жок, ал туура эмес болот го. Себеби эми ипотеканын 3 түрү бар экен да. Жеңилдетилген бар экен, баягы социалдык деп коет. 4% менен 25 жылга. Экинчиси бар экен, жанагы биринчи взносту төлөбөй туруп 4% менен 25 жылга. Анан 3-пайыз бар, ал бир аз бийигирээк болот, 8% по-моему. Түрлөрү бар. Бирок эгерде жанагы биринчи, экинчи категория менен жеңилдетилген ипотека алган киши эртеси күнү тапшырса, бул ал киши ипотека компаниянын мамлекетте алдыган деп эсептеш керек. Мен бечара эмесмин, менин үйүм бар. Мен өзүм 35 миңге тапшырсам, бул катуу мындай намыс нерсе да, уят да. Ушул ипотеканы куруп аткан башчы уюмдун администрациянын башкармалыгы айткандай, аны тартып алыш керек, башка бирөөгө бериш керек да. Уят да. Бул эмненин белгиси, мындай нерсе да. Булар кечээ биз барып тааныштык да. 40 миң квартирага кул иштелип атат экен да. Албетте анын арасында ар кандай коррупция сөзсүз болот да. Ошо кызматкерлердин бирөө жеңилдеткен, сиздин тууганыңыз менин тууганым болуп кошуп коюшу мүмкүн да. Анан үйү болсо ал үйдө жашабайт да барып. Же бирөөгө өткөрүп берет. Бул маселе, значит, биринчи квартирадан чыкты. Демек булар текшерип туруш керек экен, ким каерде жашайт. Эгер сен алган квартирада жашабасаң, сен жалган айтыпсың да. Давай до свидания деш керек. Ушуну катуураак кылышыбыз керек. Биринчи 1059 квартира берилди. Азыр ушу чырлар чыгып атат. Мен ойлоп атам, бул жакшы мындай белги болуп атат. Адамдын кылбаган кылыктарынан куртулушу деп ошондуктан бул кылмыш дебесем деле бул өтө уяттуу нерсе да. Муну Кыргызстанда 1000 деген 100 миң адамдар квартирага мажбур болуп, керек болуп турса, анан бирөө келип алданып менен ошол 35 миң сомдон 15 миң сомду ипотеканы жаап турам, 10 сом пайда көрөм деп өтө туура эмес да. Бул боюнча сиздин пикириңиз кандай? Жеке мен ошо элекүүлүү катары бул эми баягы социалдык баягы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө үй жок. Президенттин негизги тилеги ой максаты ушул эле да. Үй жок, ички миграцияда жүргөн, сырткы миграцияда жүргөн жарандарыбыз үйлүү болсун депчи, үйлүү жайлуу болсун деп. Эми кээде ошол тилекке каршы баягы өчүрүт системасы болгондуктан туура колунда бар адамдар дагы эми алып, андан кийин сиз айткандай бизнес катары арзан баада алып туруп, анан экинчи тараптарга баягы субаренда кылып берген бул туура эмес көрүнүш деп ойлойм. Ошол иш негизги максатына жетиш үчүн бул нерселер болбош керек да. Основной ошол негизгиси аз камсыз болгон, үй жайы жок, ошо төмөн катмардагы элдерибиз алса, бул тилеги ой максат толук ишке ашат эле, ошо ойлогон тилекке жетет элек да. Негизинен эми алар чечим чыгарган турбайбы ижарага берилбейт дегенчи. Мен ойлоп атам, ошо туура эле дечи, бирок экинчи жагын да карап койсок болот. Анткени эми кыйналган адам ошону төлөп бүтүү үчүн кыйналып атса ижарага берип аны деле алып барса болмок да. Бирок негизинен жанагы ГИКтин чыгарган чечими мен туура деп ойлойм. Мамлекеттик ипотекадагы батирлердин ижарага берилүүсү социалдык тармакта талкуу болуп атпайбы? Ошол боюнча пикириңиз кандай? Берилгени туурабы негизи? Жок, эгерде адам өзү муктаж болуп үйгө жетпей жатса, анан кайра аны баягы квартирага ижарага бергени кандай туура эмес болуп калат деп ойлойм. Себеби дегенде ал анда бизнес кылат, анда ал жараныбыздын анда дагы бир квартиралары, батирлери бар деп ойлойм да. Мамлекеттик ипотекалык компаниядан алынган батирлердин ижарага берилүүсү боюнча пикириңиз кандай? Жок, бул туура эле. Иштер өзү туура эле. Бирок жарандардан наразычылыктар келип атышат. Ар кандай. Мисалы, кечээ эле мага жазып атышкан. Чыңгыз Айтматовдун көчөсүндө курулуп аткан азыр үй срогуна бүтпөй. Азыр алар менен дагы дополнительный келишим түзүп атышат. Ошол жарандар наразычылыкты билдирип атышат. Кээ бир айтып атышат, мындай ачык эмес деп ушуну айтып атышат. Анан ар кандай эмелерди катарды көрсөтүп жатышат. Көпчүлүк бир эмени айтып атышат, түшүнүксүз эрежелер. Ким биринчи алат, ким экинчи, себеби эмнеге ушуна катар жылдырып атат. Так түшүндүрмөнү эч ким бербей жатат да. Ушундай наразычылыктар бар. Ижарага берилүүсү туура эле деп ойлойсуз демек?
Жок. Сиз мисалы мен ипотекага алсам ошо үйдү ижарага бергенге жок. Негизи үйдү алса өзү ошол жерде мен тилекке каршы сразу маанисин түшүнгөн жокмун да. Ижарага берсе анын үйдү алып алыш керек. Себеби демек аныкы үй да бар, значит. Башка үй бар. Биз муктаж болгон үй бүлөлөргө ушундай бериш керекпиз. Андай жок кылбаш керек. Чоң рахмат. Мына урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр баамдагандай айрым эл өкүлдөрү эгерде ипотеканы өзү жаба албаса же болбосо миграцияда жүргөн болсо, анда ушундай жол менен, ижарага берүү жолу менен ипотеканы жаба берсе деле болот деген пикирлерин билдиришсе, айрымдары буга таптакыр каршы экендиктерин билдиришүүдө. Бул боюнча урматтуу көрүүчү, сиздин пикириңиз кандай? Комментарийге өз оюңузду калтырыңыз. Биз болсо сиздер менен коштошобуз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.